10. İlimsiz kişilerдің ilmi маекке aralaşуулары жана орунсуз суроолор берүүлөрү. Алдын болбогон кишилердин илимий кептерге аралашуулары, илимдин назик тарабынан суроолору жана сөз жүргүзүүлөрү да чоң апаат. Айрыкча этикад, ишеним маселелеринин назик жерлеринен сөз жүргүзүү алар үчүн өтө зыян болуп, мындан аларга кыпындай пайда жок. Аллах Таала Майда сүрөсүндө мындай деп кайрылат: Я айюхаллазина аману ла тас'алу ан ашья'a ин тубда лакум тасуккум ва ин тас'алу анха хина юназзалул Кур'ану тубда лакум афаллаху анха валлаху гафурун халим. О иман келтиргендер, ар түрдүү нерселерди сурай бербегиле. Эгер силерге ачыкталып билдирилсе, өзүңөргө жаман болот. Эгер алар жөнүндө Куран назыл кылынып турган чакта сурасаңыздар, силерге билдирилет. Аллах аларды кечирди. Аллах кечиримдүү, өтө мээримдүү. Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху ани наби саллаллаху алейхи ва саллама кала: Ал-мирау фил Кур'ани куфрун. Раваху Абу Давуд ва Ибн Хиббан. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят кылынат. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам Куран туурасында талашып тартышуу капырлык деди. Абу Давуд жана Ибн Хиббан риваят кылышкан. Ан Жабирин радиаллаху анху ани наби саллаллаху алейхи ва саллама кала: Ва инна абгадакум илайя ва аб'адакум минни majlisan yawmal qiyamati as-saruna wal mutashaddiquna wal mutafayhiquna. Qalu ya Rasulullah qad alimna as-saruna wal mutashaddiqun fama al-mutafayhiqun. Qala al-mutakabbirun. Rawahu Tirmizi. Jabir radiyallahu anhudan риваят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: Силерден мага эң жакпай турганыңар, кыямат күнү менден эң узак отура турганыңар көп сүйлөй турган, тили узун жана мутафайхиктар деди. Эй Алланын элчиси, көп сүйлөй турган жана тили узунду билебиз. Мутафайхиктер кимдер деп сурашты эле. Текеберлер деп жооп берди. Термизи риваят кылган. Махзанул улум китебинде мындай деп жазылган: Жыйында болуп жаткан талкуу жана тартышууларга тиешең болбосо, такыр аралашпа. Чоңдорго каймана сөз кылба. Түшүнүлүүсү кыйын болгон сөздөрдү мисалдар менен айкындаштырып түшүндүр. Тартышууда чек арадан ташкары чыкпа. Орунсуз суроолорду суроо да тил апааттарынан бири саналат. Бул жөнүндө да асыл эрежелерди билип алып, аларга амал кылуу зарил. 11. Пайдасыз сөз. Убакыттын кадырына жеткен адам аны пайдасыз нерсеге сарптабайт. Анткени Аллах Тааланын зикирин кылбай, керексиз кеп сөздөр менен алек болгон адам каухарды коюп, тезекти алган менен барабар. Бул болсо өмүрдү бекерге, пайдасыз өткөрүү саналат. Инсандар артыкча сүйлөөдөн, керексиз жана бузуку сөздөрдү айтуудан кайтарылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам үммөтү кыйлуу калдан, артыкча маанисиз сөздөрдөн кайтарган. Имам Бухари. Ан Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллама кала: Мин хуснил исламил мар'i таркуху ма ла я'нихи
Ravahu Tirmiziyu. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kishining islomining qo'z ekendigi keraksiz narsalarni tashlashunda dedi. Termiziy rivoyat qilgan. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anin Nabiy sallallohu alayhi vasallam qala: "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Ravahul arba'a. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim Allohga jana oxirat kunina iymon keltirgan bo'lsa, yaxshi gap aytsin deya unchiqmay tursin dedi. Buxoriy, Muslim, Abu Davud jana Termiziy rivoyat qilishgan. O'tgan ulamolarimiz az suylanu, ko'p fikr qiluvni, suylaganda da jalang zaril, rost foydali so'zlarni suylashni odat qilishgan. Boshqalarni da o'shuga chaqirishgan. Mol-mulkning o'baqtin isrobi bo'lgani siyaqtu so'zning da isrobi bor. Agar aql kishilarning ko'p so'zlarining ko'lamini qarab o'lchaganda, odamlarning eng aqllisi ulardan eng ko'p suylay turgani bo'ladi ele. Alg'achqi musulmonlarda tortishuv kam, amal ko'p bo'lgan. Ular so'zga sarang, mol sarftovda berishan ele. Keyingilarda bo'lsa tortishuv ko'p, amal oz bo'ldi. So'zda berishan, mol-mulk sarftovda sarangga aylanishdi.